Мен күнү ушул бактын астынан өтөм да. Күнү эртең мен ишке келгенде ишиз ушул жерде. Атамдын бир осуятын эстейм да. Адам өзүн өзү тарбиялабаса аны эч ким тарбиялай албайт депчи. Адам жакшы адамды көрүп, жакшы сапатын алганды үйрөнүш керек. Жакшы эмес адамдын ошол жакшы эмес кылган иштерин көрүп, ошону кылбаш керек экенин өзү түшүнүп, өзүн өзү тарбиялабаса, аны эч ким тарбиялай албайт деп. Анан ушул бакты көргөн сайын атамдын ошол осуятын эстей берем да. Эми бул бакты мындай байкап көрсөңөр, мындай забор тоскон эмес, же болбосо мындай көчөгөйдөн өткөндөрдөн коруган эмес да такыр. Анан буну ким жейт? Буну могу жердеги мектептен чыккан окуучулар жейт. Окуучулар келет, ушуну баса калат, ушуну шагын сындырат, башкасын кылат. Бирок ушул бак таң калыштуу курабайт да вообще. Болбосо могу жерде бир терек бар. Терек эми эч ким чыкпайт ага. Же болбосо ошол теректин шагын эч ким сындырбайт, бирок курап калган дегендей да. Бул бак эмне себептен курабайт? Себеби буну балдар үчүн эккен. Жаш балдар келип жесин, өзү мөмөсүн жейби жебейби билбейм, бирок бул жакшылык ниетинде эгилгендиги үчүн мен ойлойм ушул курабайт го депчи. Болбосо шагын ошончолук сындырышат, ошончолук мөмөсүн жулуп жешет, шагы менен сындырып алып жешет. Бул убакка чейин курап калса керек эле. Ошондой эле биз дагы эмне кылышыбыз керек? Кимдир бирөөгө жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн, бирок мен үчүн ошол атамдын осуяты аябай таасирлүү да. Жакшылыктын мөмөсү курабайт деп. Ошол ар ким өзүбүздү тарбиялай турган болсо, ошондой эле ар бирибиздин чөйрөбүзгө жакшы адамдар чогулушун каалайм.